Көпчүлүк адамдар эч нерсе кылбастан отурушат. Алар жөн гана эч нерсе кылышпайт. Ар бир адамдын келечекке койгон максаты жана кыялы бар. Булар жөнүндө мурда эле сөз кылышкан. Бирок аракет жок. Алар аракет кылабыз деп айтышат. Аракет кылабыз дешет. Менин суроом, качан аракет кыласың? Биз ким болушубуз жөнүндөгү балалык кыялыбызды жана жаркын максатыбызды унутуп баратабыз. Анан 6 жума, 6 ай, 6 жылдан кийин аркага кылча акырайсыңар. Бирок силер эч нерсеге, эч кандай алдыга жылбадыңар. Эч нерсеге жетишкен жоксуңар. Кайсы бир учурда өзүңөр жөнүндө ойлонуп, мүмкүн мен жасай албаймын, убактысы келе электир, балким бул менин ишим эмес деп ошентип сен багынып бересиң. Сен өз кыялыңды өзүң жок кыласың, сен өзүңдү өзүң жок кыласың. Жок, сен мындай кылба. Мен менин колумдан келбейт деген сөздөрүңдүн кайсы этабында турганыңды билбеймин. Бирок сен азыр кыялыңды жандыр жана аны жан дүйнөңө жазып сал. Жана бул жөнүндө ойлон, сүйлө, ишен, жок дегенде бир нерсе кыл. Тургунда максатыңа жетүү үчүн сени кыймылга келтире турган бир нерсе кыл. Ар күнү байкалбаса дагы чекитчелик бир нерсе кыл. Өзүңдүн кыялыңды утада карма. Ар күнү бир нерсе кыл. А бүгүн биринчи кадамыңды жаса. Жашоонун сабактары жана баалуулуктары сенин жолуңда тоскоол жаратышы мүмкүн. Ушинтип гана сен бул кыйынчылыктан кутуласың жана өзүңдүн максатыңды курасың. Сен туура жолдо экениңди түшүнөсүң. Сен чуркап, басып, жөрмөлөп болсо да кыймылдап жатасың. Ооба, жыгыласың, кулайсың, бирок өзүңдү колго алып, жолуң буланта бер. Акыр келип, сабак алчу күндөр да бүтөт. Сен өзүңдүн жашооңдун кожоюнусуң жана өз жашооңду өзүң түзөсүң. Бирөөлөр диванда отуруп, өмүрүн өткөрүшөт. Аларда эч нерсе жок. Башкалар чуркашат, кыйкырышат, ыйлашат, кайра жыгылышат. Миң жолу ийгиликсиздикке туш болушат. Акыр аягында алар жеңишке жетишет.